ЖМТРК'нын эфирдик убактысын жаңылыктардын толукталган чыгарылышы улантат. Студияда мен Алмаш Бараталиева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөп, жайлоолордо жаан карга айланышы мүмкүн. Тоолуу райондорго кар түшөт. Сузактын Ташбулак айыл аймагында жашаган 7 жаштагы бала Көк Арт дарыясына агып кетип каза болду. Ушул 2 жаш баланын сууга чөгүүсү катталган. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кызматкерлери президент Сооронбай Жээнбековдун колунан жаңы салынган үйдүн батирлеринин ачкычтарын алышты. Колонтода өтөшпөй, ушул дайым бакталай алып келген үй болсун. Өзгөчө кырдаалдар кызматы бүгүн шашылыш билдирүү таратты. Агалай көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөп, жайлоолордо жаан карга айланышы мүмкүн. Тоолуу райондорго кар түшөт, ал эми Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында нөшөрлөп жамгыр жаашы мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгалак болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы төмөндөп, түнкүсүн Чүй, Талас дыйканчылык аймактарында 3-8 градус. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында 5-10 градус. Тоо этектеринде Ысык көл жана Нарын областарынын дыйканчылык аймактарында 1-6 градус жылуу, тоолуу райондордо -5 градуска чейин суук болот. Ал эми бийик тоолуу райондордо -5 градустан 10 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Аны менен катар 29-31 майда күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаандуу аба ырайына байланыштуу Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Мындай туруксуз аба ырайы унаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайлоолордо малды кармоону кыйындатат. Кече 28 майда кечки саат 19-дар чамасында Сузактын Ташбулак айыл аймагында жашаган 7 жаштагы бала Көк Арт дарыясына агып кетип каза болду. Баланы издөө үчүн 19 куткаруучу жана милициянын 25 кызматкери тартылган. 2 саатка созулган издөөдөн соң баланын жансыз денеси табылып, жакындарына өткөрүлүп берилген. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Эскерте кетсек, жакында эле Сузак районунда 2 жаш бала сууга агып, анын бирөө каза болгон болчу. Учурда Сугат суу иштери кызуу жүрүп, дарыяларда суунун көлөмү көтөрүлгөн тапта ата-энелер өз балдарынын коопсуздугуна өзгөчө маани берүүсүн тийиштүү кызмат өкүлдөрү эскертишет. 25 май күнү өзгөчө кырдаалдар министринин Жалал Абад областык башкармалыгынын дагы буйругу чыгарып, элдерди түшүндүрүү, окууларды өткөрүү, медициналык маалымат каражаттарына чагылдыруу тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Бирок ошого карабастан ушул жакынкы бир жуманын ичинде кечээ бирөөсү катталды. Ушул 2 жаш баланын сууга чөгүүсү катталган. Булар эми ошо ата-энелери балдарын кайдыгерлик мамиле кылып, кароосуз калгандыктан болуп атат негизинен. Мен айтып кетет элем ошол ата-энелерине, мектеп окуучуларга, мугалимдерге ошол жаш балдарды азыркы күндө суу дарыяларда күн ысып, суулардын деңгээли көтөрүлүп, бир топ кооптуулуктар жаралып атат. Ошого сак болсо деп айтып кетет элем да. Бүгүн Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнө 26 жыл. Ал эми бул кызматта өз эли үчүн, ак кызмат кылган кызматкерлер үчүн бүгүнкү күн дагы да болсо кубанычтуу жаңылык менен коштолду. Себеби алар бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун колунан жаңы салынган үйдүн батирлеринин ачкычтарын алышты. Мамлекет башчы аскер кызматкерлеринин Кыргызстандын куралдуу күчтөр күнү менен куттуктап, өткөн чейрек кылым аралыгында Кыргыз армиясы бир топ кыйынчылыктарды жеңип өткөнүн белгиледи. Президент өз сөзүндө азыркы убакта Кыргыз армиясы бир ийгиликтерге жеткендигин да баса белгилеп өттү. Аны менен катар өлкө башчы дагы бир жолу аскер кызматкерлерин турак жай алышы менен кесиптик майрамы менен куттуктап, аларга кызматында ийгиликтерди, жаңы жетишкендиктерди, жакшылыктарды, ал эми мекенге бакубаттык жана тынчтыкты каалады. Мына бүгүн дагы 54 квартиралуу үйдү аскер кызматкерлерине пайдаланууга бергенге мына мен да келип турам. Ушу жаңы коңуш ак жолтой болсун. Колонтода өтөшпөй, ушул дайым бакталай алып келген үй болсун. Эскерте кетсек, учурда жалпысынан алганда 2481 квартиралуу 77 турак жайлардын курулушу аяктады. Азыркы учурда 1250 квартиралуу 22 объекттин курулушу жүрүп жаткандыгы кабарланууда. Ал эми бүгүн куралдуу күчтөрдүн кызматкерлерине 54 жаңы батирдин ачкычтары тапшырылды. Чындыгында акыркы жылдары Кыргыз армиясынын техникалык жабдуусу менен кошо аскер кызматкерлерине ыңгайлуу жашоого татыктуу шарттар мамлекет тарабынан жаралып жатат. Бул да болсо жылдар аралыгында Кыргызстан өнүгүү жолуна түшкөндүгүнөн кабар берет.
Ал эми учурда коңшу мамлекеттер менен достук мамиле жолго коюлуп, такталбаган жер тилкелери боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын айтпаса болбос. Бирок кээ бир чектеш аймактарда жашаган жашоочулар үчүн жылдар аралыгында бул маселе дали болсо күчүндө калууда. Ал эми Ала Бука районунда Өзбекстан мамлекети менен чектеш жайгашкан айылдарда өз үйлөрүнө жашабай качып чыгышкан. Алар такталбаган чек арада жашаган тургундар. Бул эле эмес, айылда медициналык жай, мектеп, бала бакчада жок. Маселе чечилбеген чек арада күн кечирип жаткан жашоочулардын абалы туурасында Диана Райымжанова айтып берет. Үй бүлөбүз азыр кыйынчылык болуп атыр. Муну уям качып барган солдаттар койбойт Өзбектин салды кеттинар. Такталбаган чек арадагы жер талаш маселеси менен күрөшкөндөрдүн бири Нурмамат Шамытов. Ал Көкташ айыл аймагына караштуу Булакбашы айылынын тургуну. Айтымында мындан 15 жыл мурда өзү жашап жаткан үйүн таштап чыгып кеткен. Анткени анын үйү Өзбекстан чек арасында калып кеткен. Учурда бир үйдө 3 үй бүлө күн кечирип жатканын айтат. Bir übülede 3'te 4'te gelin oturuk. Gelin oturuk. Kündele vuruş janjal. O çekerada bir bizden ulumun üyü kalıp gitti. Hiç kim acırat berişken natura bolvatırı. Buna o ayıl başlara toktop durun deydi. Bir jaktama kılış gerek de bunu. Жаш балабызды жетилеп кирип чек арадан өтүп кетет деп коркобуз. Булакбашы айылында 133 кожолук болсо, 600 калк жашайт. Алар медициналык тейлөөдөн артта калган. Себеби айылда акушердик, фельдшердик пункт, тез жардам жок. Мындан сырткары мектеп, бала бакчада курулган эмес. Бүгүнкү күндө окуучулар 200 чакырым алыстыкта жайгашкан мектепке барып билим алышат. Бизде биринчиден таза суу жок. Көйгөйлөрүбүздөн, анан кийин эң алыс айылда жашаганыбыз үчүн фаптарыбыз деле жанагыларыбыз жок да. Бизге биринчиден ошолорду ала кылып беришиңиздерди суранабыз. Тез жардам бизге эң кыйын маселе. Алока районуна барыш керек. Өкмөттүн Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Канбек Сатыбалдыев жашоочулар менен жолугуп, бул маселеде эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгиледи. Чек ара маселеси эми чечилип атат. Ооба. Себеби эки мамлекеттин президенттери эми достук мамиле эми күчөп атат. Анан бизде такталбаган дагы бир 16% калды. 84% чек аралар чечилип калды биздин областыбыздын территориясында. Буйруса бар мыйзам чегинде баягы достук мамиле менен чечиш керек бардыгы. Учурда такталбаган чек арада күн кечирип жаткан тургундарга айылдан 8,5 чакырым алыстыкта жер тилкелери берилерин айыл аймак башчысы ырастады. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө чечилбеген чек арада күн кечирген 14 аймак бар. Диана Райымжанова, Бекмамат Алишер уулу, Ала Бука району. Электр станциялары ачык акционердик коомунун директору болуп Аскар Ишимбеков дайындалды. Бул тууралуу бүгүн аталган ишкананын басма сөз кызматынан кабарлашты. Жаңы кызматка дайындалган Ишимбеков энергетика тармагында 33 жыл иштегендиги кабарланууда. Эскерте кетсек, электр станциялары ачык акционердик коомунун мурдагы директору Узак Кыдырбаев буга чейин Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында УКМК тарабынан башка жетекчилер менен кошо камакка алынган болчу. Өлкө башчысы коррупция менен күрөшүүдө дос тууганга карабай турган адилеттүү чечим кабыл алганы дайын. Бул сөздүн чындыгы турмушта ишке ашууда. Ар бири $600 бааланган ат деш, 9.000 сомдук көчөт, 14.000 евролук ат, 100.000 сомдук олтургучтардын орунсуз бааларынын бет ачылып, коомчулукта талкуу жаратты. Жебеген жердин астына өздөрүнө аныктама ойлоп тапкандардын алкымы араандай эле ачылып, Кыргызстанды жалаңгана жепичерлер басып калганбы деген ойго түртөт. Бул багытта Гүлзина Мөндөева айтып берет. 5 миллион халыктын Кыргызстандагы абалды чөйлөрдүн заманына салыштырган токтонузар агайды. Акыркы учурдагы бети ачылган маалыматтар таң калтырып келет. Кадимки ат иштин $600 бааланышы, Тарых музейиндеги 14.000 евролук эшекке окшош аттардын алып келиши айран калтырууда. Бизде алайын алдырбайын деген эле принципте болуп калды. Дагы мусулмандык сөздү дагы айтып калса, жебеген жердин алдында. Эми бала болду, ушу мындай нысап да керек да, ушунчалык ала берсе Кыргызстаныбыз эмне болот? Бишкек жылуулук борборундагы жарылуу бир катар коррупциялык көрүнүштөрдүн көмүскөдөгү жүзүн ачты. Ар бирибиздин үй тилчибизде колдонгон кадимки кычкачтын $600 эсептелүүсү биз маани бербеген бул жабдыктын зоболосун бийиктетип салды көрүнөт. Көрсө эптесем эки жейм дегендери эки эмес 10 эселеп жеп жатыптыр. Кыргызстандын капчыгы калың эмес убакта мындайча ашыкча алишиңитке баргандардын чарасы кызматтан алынуу менен гана аяктабашы керек. Урдап жегендердин кыска экендигин көрсөтө турган мезгил келди. Өзүнүн пулу боюнча да алып, ачыгы да айтып, мынанча алдым. Деп эле ошону эгиш керек.
Акыйкат чындыкты айтыш керек. Алланын алдында кантип жооп берет? Жалган айтыш керек эмес. Чындыкты айтыш керек. Ошо 1 сом тапсам, 2 сом тапсам, пешине термен тапкан акчасы ошонун берекеси болот. Мамлекеттик тарых музейиндеги баалар баш айлантат. Ол тургучтардын өзү эле 100 000 сом. Немес технологиясына таандык болгондогу эле айырма болбосо, сапаттык жактан мындан жакшыларды деле ата мекендик өндүрүштөн алууга неге болбосун? Ал эми жогорку кеңештин бир депутаты эшекке теңиген аттардын баасы 14 000 евро. Таң алгандан эмес, тан берүүдөн аргасыз баш чайкалат. Чындыгында таң аласын. Жөн эле биздин келген инвестициялар жанагы ошо иштеген жанагы тендерден утуп алган компаниялардын жолу май талканы болуп калыптыр деп түшүнсөк болот да. Буга чейин эми болуптур, мындан кийин эч качан кайталанбаш керек. Ар бири 9 000 сомго бааланган көчөттөрдүн наркын уккандан кийин көпчүлүк аны көрүүгө суусады. 900 эмес 9 000 сом болуп бааланган көчөткө көз тийдиби Айтор көктөгөндөн куурап калганы көп болду. УКМК бул боюнча да ишти өз көзөмөлүнө алды. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары үчүн Чолпон Атада курулган Ат майданын тегерегинде да чоң акча каражаты уурдалганы учурда териштирилүүдө. Курулушка кетүүчү чыгым башта 480 миллион сом болсо, кийинчерээк 1 миллиард 584 сомго көтөрүлгөн. Мындан сырткары курулуш иштеринин көлөмү 100 миллион сомго чукул жасалма түрдө жогорулатылганы аныкталган. Жумуш жасалууда деп миллион сомдон ченеп ичип, омкоруп жаса Байкуш Кыргызстан кайдан өнүксүн? Бу мындай болсок биз эч качан өнүкпөйбүз кыргыз эли. Эми мынакей ипподромду көчмөндөр оюнда курулган нерсени эми бу азыр угуп алып таң каласың да. 141 миллион сомдун документи жок экен. Борбордук бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Нурбек Айбашевдин Булхан сарайы далайлардын оозун ачырды. Орточо айлык 14 000 сом деп эсептелген өлкөдө мындай сарайды салуу үчүн башың менен жер казып, өмүр өткөнчө иштесең да жете албайсың. Көсө мурдагы бажычы кызматтык абалына пайдаланып, бажы төлөмдөрүнөн 166 миллиондон сомдон ашык каражатты казынага жеткирбей, кызыл кекиртекке секирткени аныкталып кармалып отурат. Иштейт деп ишенгенибиз миллиондорду тегеретип жаса, кайсыл талды кармарыңды билбейсиң. Bir булуктун аркасынан экинчи дагы бир булуктар чыккан сайын адам жинин келет экен да. Ошо бизде бийликке келген бир да жетекчи ушу эл үчүн, коом үчүн бир жакшылык, бир жакшы жаратайын деген ой жок экен булардачы. Мен азыр ушундай болуп калдым. Мына сен айткандай бир түп көчөтү 900 сом калат деген бул жөнөкөй деле адамдан кыжыгын кетирет. Же болбосо жанагы тесттеги жарылуу 386 миллион долларды жеп коюш деген бул Кыргызстан жарым жеп коюш деген сөз. Буюрса жемкорлук менен күрөш адилет башталды. Бул анын алгачкы гана мисалдары. Бирок сомдон эмес евродон кармап, мамлекетти сызга олтургандардын алкымы арандай ачылганы коомчулуктун кыжырын келтирүүдө. Ошондуктан уурдагандарды билгендер умсунбай келтирген чыгымдарды тыйынына чейин төлөп берүүсү талап кылынууда. Гүлжина Мөндөбү, Байман Тургуналиев, жаңылыктар программасы үчүн. Ар бир мекеме ишкана өздүк архивин түзүү боюнча токтом чыкканы менен ал иш жүзүндө дээрлик аткарылбайт. Бул архивдик материалдарга болгон мамиленин салкындыгын көрсөтөт. Андан калса район, шаар, айыл аймактардын иш кагаздарында толтура кемчиликтер орун алган. Мындай маалымат облустук коллегияда атайын түзүлгөн комиссиянын текшерүүсүнөн кийин маалымдалды. Сөз кабарчыбызда. Биз турган жер Жалал Абад шаардык мамлекеттик архивинин имараты. Имарат 1972-жылдарга таандык экен. Негизи архивдеги материалдар нымдуулугу жок жерде сакталышы керек болсо, бул жердеги абал андагыдай эмес. Мына ошондуктан өзүңүздөр кадрдан көрүп тургандай, дубалдары дагы кармап койсо көчүп кеткендей абалда, мындайча айтканда нымдуулук көп. Мына ушул жерде Жалал Абад шаарындагы бардык мекеме ишканалардын архиви сакталуу. Анан эгерде ушундай талап боло берсе, анда бул жердеги сакталган материалдар
Дагы бир канча жылдардан кийин гана айланып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан буга тиешелүү адистер көңүл бурбаса, бүгүнкү күндө Жалал Абад шаардык архиви коркунучта деп айтсак туура болот. Бул абал облустун борбору болгон Жалал Абад шаардык архивиндеги көрүнүш. Так борбордо орун алгандагы имараттагы абал ушундай болсо, ырактагысы жөнүндө ойлонуун деле кажети жок. Бул архивге болгон мамиленин суздугун көрсөтөт. Бөлүнгөн имаратыбыз толук мындай талапка жооп бербейт. Ошон үчүн ушундай мурда книжный склад болгон бул Союз малында. Анан ошондо мэриянын токтому менен 97-жылы бизге бөлүнгөн. Анан азыр полный толуп 100% толуп кое турганга, документ кое тургандары кабыл алганга да неме шартыбыз жок да. Мамиленин салкындыгы текшерүү комиссиясын санаркатпай койгон жок. Токтомдун негизинде ар бир ишкана менчегинин түрүнө карабай архивдик материалдарды өдөрү сактоого алууга тийиш. Бирок эптеп бир бөлмө бере салып, анын талаптары материалдарды сактоого мүмкүндүк береби же жокпу деп ойлонулбай ачылгандардын дээрлик бардыгы сынга алынды. Жакшы деп үлгү көрсөтүүчү бир дагы район шааржы айыл өкмөтү жок. Мекеме ишканаларга архив иши боюнча методикалык жардам көрсөтүлбөгөндүктөн жергиликтүү башкаруу органдарында мекеме ишканаларда талапка ылайык архив иши жөнгө салынган эмес. Архивдик бөлмөлөр уюштурулбаган же тиешелүү шарттар түзүлбөгөн. Сактоого алынган кагаздар 75 жыл сакталууга тийиш. Бирок мындай жерде орун алгандарды 75 жыл эмес, күн сактоонун арты жоготууга алып келет. Ошондуктан облус жетекчиси бул ишке бардык жетекчилерди улуттуу мамиле жасоого чакырды. Областык мамлекеттик архив кызматы тарабынан жеткиликтүү деңгээлде көзөмөлгө албагандыгы үчүн район шаардагы мекеме ишканаларда, айыл аймактарда иш кагаздарын жүргүзүүдө кемчиликтер, санитардык эрежелер сакталбай, толук шарттар түзүлбөгөн. Бул деген район шаарлар менен мекеме ишканалар менен байланыш жок деген сөз да. Тыгыз байланыш жок. Иш кагаздардын иреттүүлүгүн текшерген комиссиянын жыйынтыгы деле ушундай мүнөздөмөнү берди. Майлы Суу шаары жана Аксу районунда жүргөн текшерүү сабатсыздыкты, иретсиздиктин ирилеп кеткендигин аныктаган. Мекемедеги кирди-чыкты каттуулар, каттарга жооп берүү, иш кагаздардын көктөмөлөрү жөнүндө көп баш ооруткандар да жок экендиги айтылды. Арыз каттарга кезегинде жооп кайтарбагандык, коомчулукту жогорку бийлик төбөлдөрүнө кайрылуусун шарттоодо. Жеринде бүтүрүүчү маселени карабагандарга олуттуу чара көрүлөрү эскертилди. Акимдер, мөрлөр 4 айлык, 5 айлык мына болду. 6,5 жылдыкта сиздерге мекеме уюмдар жетекчилерине сунуш бергенге аргасыз болду. Тартип чарасын көрүү боюнча, жумуштан алуу боюнча. Жалпы мүнөздөп айтканда кагаздар менен иш алып барууда толгон кемчиликтер бар. Билим жетишпесе атайын окууларды, семиналарды өткөрүү маселеси өзүнөн өзү жаралат. Келген каттарында кезегинде жооп бербөөнүн кайдыгер мамилеси карапайым калкты президенттин эшигине чейин алып барууда. Бул жагдайдагы кемчиликтерди жоюу үстүдөгү жылдын октябрь айына чейин тапшырылды. Жыйынтыгы кандай болот? Убакыт тастыктайт. Гүлжина Мөндөө, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Ал эми үстүбүздөгү жылдын март айында облус аймагы боюнча жашылдандыруу жана көрктөндүрүүнүн 3 айлыгы жарыяланган. Бул аралыкта тийиштүү мекемелерге атайын жобо бекитилип, иш мерчемдери көрсөтүлгөн. Жалал Абад шаарын жашылдандыруу үчүн жаш көчөттөрдү тигүүгө жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сомдон ашуун каражат да бөлүнгөн. Белгиленген иштер канчалык деңгээлде аткарылды? Буга биздин чыгармачыл топта кызыгып көргөн. Бул тегилген көчөттөр жаз айында эгилген. Бирок булардын көпчүлүгү курап көктөбөй калган. Бул көрүнүш шаардын тургундарын кыжырдануусун келтирүүдө. Анткени бир топ суммага алынып келинип эгилген көчөттөр кароосуз калганданбы? Айтор көпчүлүк арчылар курап калган. 20% болушу мүмкүн. Билбейм, мен көргөнүм ошо көчөттөрдүн курап калгандарын көрдүм. Эккенден кийин аны сугарып, карап, камкордук көрүш керек. Мындай нааразычылыгын билдирген тургундардын калаада саны арбын. Анткени борбордо көчөлөргө да гүлдөр эгилүүсү болжолдонгону менен эч кандай көңүл жылтарлык жумуш болбой жатканын сынга алышууда. Шаар үчүн дал ушундай көңүл кош мамиле жасала берсе, эч кандай алдыга жылуу болбойт деген ойдо турушат. Анан мына адамдар жүргөн жерлерди мен байкай элекмин, мындай көктөндүрүп бир жакшынакай кылган. Буга чейин 2 жыл мурунку мэр дагы айткан эле да, мынча акча бөлүндү, анан мына Спутник көчөсү жеңи жокту Манас көчөсүндө көрктөндүрөбүз дедиле, бир дарак да тигилген жок.
Жаңы көчөттөрдү отургузуу үчүн канча сумма бөлүнгөнүн билүү үчүн Жалал Абад шаарынын вице-мэри Урмат Маматовго кайрылдык. Бирок канча сумма бөлүнгөнү тууралуу так маалыматы жок. Бийлик өкүлү 3 айлык акциянын алкагында белгиленген иштер өз нугунда аткарылгандыгын билдирет. Мына Курманбек көчөсүнө, Кыргыз Республикасы көчөсүнө, Строительный көчөсүнө, андан сырткары Жалал Абад шаарындагы муниципалдык жердеги аянттарга гүлдөрдү отургузуу боюнча бүт акча каражаттары бөлүнгөн. Ошолор боюнча биз шаарда азыркы күндө жалпысынан жумуштар аткарылып бүтүп атат. Такталган маалыматка ылайык шаарды көрктөндүрүү үчүн үстүбүздөгү жылы жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сомдон ашуун акча каражаты бөлүнгөн. Анын эсебинен 6 түрлүү 900 түп көчөт алынып келинген. Көчөттөрдүн баасы орто эсеп менен 200 сомдон 800 сомго чейин. 80% көгөрүш керек да, 20-сы көгөрбөй калышы мүмкүн. Биз ошо маалда эге турган маалда мына жолдун жанагы лотоктору коюла эле. А биз лотоктун размерин таштап туруп, анан биз эктиргенбиз да. Ал жылдыргандан эчтеке болгон жок, азыр өсүп атат. Акча бөлүнүп аткандан кийин ошону туура пайдаланышпай атат. Көктөп кетти дегенге болбойт. Мындан чыкты тийиштүү адистердин маанилүүсү. Акчага коротуп көчөт тигүүбү, же аны келечекте көктөтүүбү. Эске салсак, үстүбүздөгү жылы көчөткө байланышкан маселелер бир топ эле болду. Айрыкчалардын асман чапчыган баалары эл арасында кызуу талкууну да жаратты. Мына ушундай жагдайларды алдын алууда тийиштүү кызматтар мүмкүн кайсыл ишти аткарбасын, саандан сапатка өтүүсүн бир эле мезгил эмес, коомчулукта талап кылууда. Ислам Жолборсбек уулу, Баяман Тургуналиев, Жалал Абад шаары. Ар жылы көрктөндүрүүгө карата республика аймагында миңдеген көчөттөр отургузулуп, бактар тигилет. Бирок эгилген көчөттөрдүн өмүрү кыска болгон фактылар ого эле көп. Ошондуктан эң башкысы көчөттөрдү отургузуудан да камкордукка алуу өзгөчө орунда экендиги талашсыз. Учурда жайкы эс алууга саналуу гана күндөр калды. Айрыкча бул күндөрү Кыргызстанда туристтик сезонго даярдык кызуу жүрүп жаткан чак. Кыргызстан эс алуу үчүн коопсуз өлкө. Туристтерди кызыктыруучу жайлардын көпчүлүгү Кыргызстандын бийик тоолуу аймактарында жайгашкан. Бул жакка келүү үчүн эң ылайыктуу мезгил жай күндөрү албетте. Ал эми Жалал Абад областында да туристтерди өзүнө тартуучу бир катар ыйык жайлар, эс алуучу пансионаттар орун алган. Арстанба пансионаты алардын сап башында турат. Арстанба пансионатынын жалпы аянты 24 гектардан ашуун. 39 жылдан бери жай мезгилинде туристтерди кабыл алган эс алуучу аймак. Быйылкы жайкы мезгилге учурда даярдыктар жүрүп жатат. Жаан көп жаагандыктан бир аз артка солгундаган. Азыр 60% коттедж даяр болайын деп калды. Сезонго чейин баарын бүтүрөбүз. Жама иштерин бүтүрдүк. Каражат 3 тоннадай самет кетти. 481 орунга ылайыкташкан коттедждер орун алган. Алардан ушул тапта 5өө конок кабыл алганга даяр. Калган бөлүгү санэпстанциянын адистери тарабынан дарыланып, даярдыктан өттү. Эскирген чатырчалары да жаңыланып жаткан чак. Коттедждерибизде сануу жылдарыбызды алмаштырып, кыш менен туруп полдорубуз эмне болуп калат, алардын полдорун оңдойбуз. Ошо майда чүйдө иштерди баарын кылабыз. Кудай кааласа азыр определенно канча адам келсе, 200-300 адамга азыр кабыл ала алабыз, Кудай кааласа. Пансионаттын жамаатын ички жолдун абалы түшкө салып келет. Анткени жергиликтүү жашоочулар да ушул каттам менен өтүшүп, жолдун жарактан чыгуусуна кептешет. Ал эми анын жамоо иштерин өздөрүнүн эсептик каражатынан жумшашат. Таза суу болсо атайын булактан тартылып келинген. Аны да айыл жашоочулары талашып, айрым кездерде суу тартыштыгы күч алат. Тегерегин тоссоң, жаңжал кылышып, силерге туура эмес, биз ушерден өтүшүбүз керек, ушул жерден эме тирлик кылышыбыз керек дешип, булар да жаңжалдашып атат. Анан кийин кечеле бир ошол жакта мал кирип аткан жерди тосуп, сваркалап коюшса, ыргыта тебишип, жаш балдар эми ошентип бизге тоскоолдук кылышып атат. Аларды эми элдер туура түшүнөбүз, эми просто айыл өкмөткө кайрылсаң, алар да дотация экен да, биздин айыл өкмөт. Алар дагы бул населениянын жолун жакшылап карап бере алышпай атышат. Ушул өңдүү туристтик жайлардан түшкөн киреше экономиканын алдыга жылуусуна өөлгө түзө алат. Жыл ичинде мамлекеттин эсебине 1 миллион сомго чейин салым кошулат. Ал эми пансионатка чыгуучу жолдун абалы болсо, унаа айдагандарды ойго салат. Мамлекет тарабынан көңүл бөлүнүп, жолду жакшыртуу мезгил талап экендигин эмгек жамаат баса белгилейт. Канча жолу тийиштүү тармактарга кайрылганы менен майнап чыкпай келет. Буйруса июнь айынын 15-инен эс алуучуларды кабыл ала башташат. Нара Жапарова, Уларбек Мурзабеков, Базар Коргон району.
31 май бүткүл дүйнөлүк тамеки тартууга каршы күрөшүү күнү. Бул күнгө карата Багыш айыл аймагында тамекини таштайлы, ден соолукту сактайлы иш-чарасы өттү. Мында жергиликтүү тургундарга тамекинин зыяндуулугу туурасында маалыматтар уктурулуп, баракчалар таркатылды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тамеки 25тен ашык оорунун себеби болоорун билдирген. Бул жаман адаттан дүйнө жүзү боюнча жылына 6 миллиондун тегерегиндеги адам каза табат. Ошону менен бирге тамеки чегүү ден соолукка гана эмес, үй бүлөлүк бюджетке да өзүнүн терс таасирин тийгизет. Андыктан тиешелүү адистер бул көрүнүштөн алыс болуп, дени сак улутту түптөө кажет экендигин белгиледи. Жаштарыбыз биздин келечегибиз. Биздин жаштар ошо тамекини тыштап, биздин кыргыз нациясын ден соолукка мындай жакшы кыргыз нациясын жакшы түптөп, жакшы кыргыздын ден соолугун улап, 80, 90, 100гө чейин биздин балда кыргыздын эмесин жашын узартаарына тилектешмин. Аксы районундагы Жергетал айыл аймагына караштуу Кызыл Капчыгай айылындагы орто мектептеги спорт залынын курулушунун башталганына болсо, быйыл 3 жылдын жүзү болду. Окуучулар жаан-чачындарда суу болгондоруна карабай, ачык асман алдында ойношот. Бул тууралуу кененирээк аймактык кабарчыбыз баяндайт. Мындан 3 жыл мурда Осо Баймен курулуш ишканасы 14 миллионго тендерден утуп алган. Ал учурда жогорку кеңешке шайлоого карата үгүт иштери тушунда, депутаттыкка талапкерлердин катышуусунда чоң салтанат менен пайдубалын түптөө башталып, шайлоо бүткөнчө пайдубалы бүтүп, андан кийин токтоп калганын жергиликтүүлөр билдиришет. 2015-жылы ушул спорт залынын курулушу башталды шайлоонун астында. Биз сүйүнгөн болчук, о спорт залынын курулушу башталып калды. Эми Кудай буйрса бир жаштарга бир спорт зал бүтүп, берден да бир спорттун мыкты чеберлери чыгып калабы деген ойлор болгон. Бирок шайлоо өткөндөн кийин кайрадан эле токтоду да. Кандай себептерден экенин аны биле албадык бизче. Курулуштун жүрүшүнө айыл эли деле карап турбай, айрым учурда физикалык жактан жардам берип турушкан. Бөлүнгөн 14 миллиондон 3 миллиону өздөштүрүлгөндөй эле каражат жок деген шылтоо менен иш ыргагы токтогон. Анын кесепетинен бүгүнкү күнгө чейин курулуштун аягы белгисиз болууда. 3 жылдан бери спорт зал курулат деп ниет кылып, үмүт чоң. Ана бүтөт, мына бүтөт, мына арасынан 3 жыл өтүп кетти. Кечээ шайлоо өттү арасынан. Шайлоодо дагы жакшы үмүттөр болду. Мынакыга дегенде фундамент куюлгандан кийин кирпич үстүнө коюлуп, арадан 5 катар, 7 катар ургандан кийин бул спорт залынын жыйынтыгы жок. Аталган мектепте 261 окуучу билим алат. Алардын 37-си окуунун отличниктери, ичинде спортко ишкыбоздору да бар. Бирок алар спорт залга муктаж. Бизге спорт зал аябай керек, себеби дегенде биз кышында жана суук болгондо биз эч ойнобойбуз. Дайыма класста өтөбүз, класста өткөндө өтө көңүлдүү болбойт. Ошон үчүн бизге спорт залды куруп берсе жакшы болмок. Спорт залга деп келген кыштар деле карда, сууда калып, бузулуп башталып, токтоп калган дубалдар урап калган. Бул жагдай мектеп жетекчилигин тынчсыздандырууда. Айылдын балдары, аябай спортко кызыккан балдар, башка айыл өкмөткө барып, топ ойноп, футбол ойноп келишип атат. Кышында да кыйналып атат. Бизге бул спорт залдын тез бүтүшүнө аябай элге керек. Спорттук мекеменин болушу балдардын кылмыштуулуктан оолак болуунун бир себепчиси болушу мүмкүн. Андыктан балдардын муктаждыгы үчүн керек болуп жаткан мекеменин курулуштагы маселенин аягына чыгышын айыл эли күн санап күтүшүүдө. Зарина Жапар кызы, Абдумомун Калбаев, Топчубек Ашырал уулу, Аксы району. Сузак районуна караштуу Мундуз участкасында көп жылдан бери мөмө жемиштердин бир нече түрүн эгип чет өлкөгө экспорттогон Атизаковдордун үй бүлөсү 2,5 гектар жер аянтына кокон гилястын түрүн эккен. Учурда анын мөмөсү бышып, терилип жаткан кезде көз жоосун алып жайнаган мөмө жемиш тууралуу кийинки видео материалда. Ойлонгондо ушул жерге келемин, булар менен бактар менен сүйлөшөмүн. Өзүмчө рахат алып дем аламын. Чарчоомду жоготуп, кайта жакшы энергия алып, сүйүнүп өзүмчө кубанып, чалым арбайлар менен эме кандай сүйлөшүп, өзүмчө дагы кубанып. Сүйүмкан Атизакова ар күнү кокон гиляс багын аралап сейилдөөнү адатка айландырган. Анткени бул жай анын жаштыгын эске салат. Мөмөсү иле бышкан бул бактын ээси анын жолдошу. Мындан 13 жыл мурун балдарына мурас калтыруу үчүн атайын тигип жетилткен. Чалымчыларды алып, кичи дыйкан чарба болуп, ат коюп, печеттер менен иштеп келатканбыз. Анан ушу биринчи эбебиз биз көчөтчүлүк бойдон иштеп келдик. Анан кийин ушу кокон гилястын эмесин ушу кызыл кыялыктар менен бирге Бишкекте көчөт сатып жүргөнү, анан биз дагы кокон гиляс бак кылайлы деп бак кылдык. Мына быйыл 12 жыл, 13 жыл болуп атат.
Жакшы, ушу жерге гана мээнет кылып келатабыз. Жер жакшы экен, мээнетин кайтарат экен. Мындагы жердин аянты 2,5 гектар болгондуктан Сүйүмкан апа жалгыз кароого шарты келбейт. Анын жардамчылары уулдары жана келиндери. Алар кокон гласты жылына 3 ирет дарылайт. Мындагы өсүмдүктөргө берилүүчү азыктар атайын Испания, Германия сыяктуу өлкөлөрдөн алынып келинет. Демек муну аздектеп кароо чоң мээнетти талап кылат. Кокон глас өтө жаш балага мамиле кандай болсо ошондой мамиле кылыш керек экен. Салкында суу коюп, өз убагында дарысын жеткизип берип, мындай болсо же куртка, же кеселге учурап ооруларгачы. 1 жылдык урожайдан калыпкеш ал деген ушу дараматтан каласын деген сөз да. Ошон үчүн капризныйраак болот экен черешня. Бирок ошо мээнет тактайт, жаш Кудайга шүгүр негизиненчи. Сузак районундагы чанда кезиккен бул бакта 110 түп кокон гластын көчөтү олтургузулган. Мындан 13 жыл мурун эгилген бак тарактар толугу менен 5 жылда өсүп жетилип, түшүмүн берип баштаган. Жемишин ар ким эле терип сактоого мүмкүн эмес, өзүнчө бир ыкмаларды талап кылат. Айтсак үзгөндөн соң сабагын жогору каратып бир ыкмада жайгаштыруу сыңду. Ал эми үзүмүн жыйноого бир үй бүлө мүчөлөрү гана эмес, айыл эли да тартылып, убактылуу жумуш орундары менен камсыз болгон. Өзүбүз бет кылбайбыз тергенге, ошон үчүн көпчүлүк жардамчыларды чакырып, жаш балдар, келиндер, балдар дегенде 20-30 чакты балдарды келип тергизип, жетиштирип, немеге кардарга тазалап мынтип салып беребиз, терип даяр кылып. Антпесек биз үлгүрбөй калат экенбиз өзүбүз. Багбанчылык жаатында бир нече багытта кучагын жайган бул жайда алманын, өрүктүн жана гүлдүн бир нече түрү эгилип, март айынын башында сатыкка коюлат. Бул менен Атизаковдордун үй бүлөсү чет өлкөдө гана эмес, өз жеринде да ишмердүүлүктү алдыга жылдырса болоорун ырасташат. Бул көчөт дагы биздин үй бүлөнүн негизги кирешеси болот. Биз 3 жылда жетилет базаргачы. Негизинен алманын сорттору 11-12 сортту, черешнянын 3-4 сортторун жеткизебиз. Гүл, жаңгак 3 жыл убакыт кетет бир көчөт жеткизиш үчүн. Күзүндө улап, кийинки жылы ошол маалда кыйыштырып, жаңы сортторго. Ошондон кийинки жылы март айларында шилде чыккандан кийин бизде муну Түштүк регионунда сатууга алып чыгабыз. Эл эмгегин жер жебейт демекчи, мындан 13 жыл мурун Атизаковдордун үй бүлөсү дал ушул жайга бак тигип, бүгүнкү күндө мөмөсүнүн үзүрүн көрүп жаткан кези. Бул гилярстар бир гана Кыргызстандын ичинде сатыкка коюлбастан, коңшу Өзбекстан, Казакстан, Орусия өлкөлөрүнө дагы экспортко жөнөтүлөт. Ал эми жылына 3 тонна мөмө берет, киреше булагы 300 000 сомду түзөт. Лида Сакамчыбекова, Бекмамат Алишер уулу, Сузак району. Сиздер ушул убакытка чейинки алынган жаңылыктардын топтомдору менен тааныш болдуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Ал эми алдыда эртеңки күнгө карата алынган аба ырайы менен тааныш алыңыздар.